Саламатсыз урматтуу теле көрүүчү, Нур телеканалынын эфиринде Апта Ньюс программасы, анын алып баруучусу жана редактору мен Мерим Абдилажанова. Эскерте кетейин, сиз бул берүүнү учурда Facebook социалдык тармагы аркылуу түз көрө аласыз. Ошондой эле YouTube каналыбызга да жайгаштырылат. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Президент Жапаров өзүнө кыянаттык кылгандарды, анын ичинде Атамбаевди кечиргенин айтты. Ал бул пикирин кече тагыраагы 25 мартта өзүнүн Facebooktагы баракчасына жазып чыкты. Камакта жаткан Алмазбек Атамбаев жөнүндө ызы чууну бүгүн көрдүм. Бийлик буйрутма берип, ушундай кылып өч алып жатат деген сөздөр болуптур. Мага кыянатчылык кылгандардын баарын кечиргем. Анын арасында Атамбаев дагы бар. Ал сөзүмдү жалпы эл алдында жарыялагам, сөзүмдү кайра артка албайм. Өч алуу табиятыма дал келбейт. Айтайын дегеним башка. Мыйзам алдында баарыбыз бирдейбиз. Сот жоопкерчилигине тартылып жатасыңбы? Сотко бар. Ак экениңди далилде, деди өлкө башчысы. Бул аракта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду дуэлге чакырды. Буга чейин Эдил Байсалов кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун абактын сакчылары Алмазбек Атамбаевди көк ала кылып сотко алып келген тууралуу билдирүү жасап, экс-президент өзүн мыйзамдан жана мамлекеттен жогору коерун айткан болчу. Бири-бирин кечирип же тескерисинче дуэлге чакырып турган ушул тушта өлкөдө көптөн күткөн жакшы саамалык жүз берди. Сүйүнчү, Кыргызстандын чек ара кызматы жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаңы техника менен жабдылды. Техниканы тапшыруу иш-чарасы 25 мартта Бишкектин эски аянтында өттү. Ага мамлекет башчысы Садыр Жапаров катышып, буга чейин Кыргызстан грант түрүндө жардам катары эски техникаларды гана алып келген болсо, эми мындан ары өз акчасына заманбап жаңы техника сатып алып турарын билдирди. Президенттин айтымында өткөн жылы бул үчүн бюджеттен 7,5 миллиард сом бөлүнсө, быйыл чек ара коопсуздугун күчтөө үчүн азырынча 3 миллиард сом бөлүнүп жатыптыр. Сөздү көпкө узатпайын, аптанын азын-оолак окуясы менен таанышып алалы. Кайрадан кайтам, андыктан башка каналга которбоңуз көрүүчүм. 21 март дүйшөмбү. Көмүр шахтасындагы кырсыктан кытайлык 3 жумушчу каза болду. Бул маалыматты Ош шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев биздин телеканалга тастыктады. Өрүк зарлуу Баткенде өткөн Норуз майрамы. Ага өлкө башчысы Садыр Жапаров, биринчи айым Майгүл Жапарова жана өлкө жетекчилигинин өкүлдөрү катышты. Америка президенти Джо Байден Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин Норуз майрамы менен куттуктады. Жана ошону менен катар эле дүйнөнүн бир катар лидерлери куттуктады. Бул күнү улустун улуу күнү өлкөнүн бардык аймагында белгиленди. Аны менен катар улуттук ат оюндары өзгөчө дем шаң менен коштолду. 22 март шейшембе. Өзбекстандык жарандар алтын ат кезчилигине шектелип кармалды. Шектүүлөр Ош эл аралык аэропортунда 2 килограммга жакын алтын буюмдарды алып баратканда колго түштү. Бишкекте Орусияны колдогон митинг өттү. Горький багында улуттар достугу аталышындагы Орусияны колдогон митинг концерт өттү. Айрым айыл чарба азыктары сыртка чыкпайт. Өзүбүздө өндүрүлгөн продукцияларды камдоонун аракетин көрүп, башка мамлекеттерге ташууга тыюу салынды. Кыргызстандык ишкер айым лифт чыгарган завод ачты. Заводдун максаты Made in KG бренди менен жогорку технологиялык өндүрүмдүү дүйнөлүк рынокко чыгаруу. 23 март шаршембе. Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу машинелердин өтүүсүнө чектөө кирди. Чектөө аба ырайы калыбына келгенге чейин болоору айтылууда. Жер көчкүдөн кооптонуп чатырда жашаган айылдыктар Учкун айылында бир нече жылдан бери жер көчкү жүрүү коркунучу жаралып келет. Полковник Банги аткезчилерин коргоого шектелүүдө. Шектүүнүн үйүн тинтүү учурунда Бангизат табылган. Президент улуттук статистикалык комитетинин төрагасын кабыл алды. Анда 2022 жылы Кыргызстандын калкын жана турак жай фондун каттоого даярдык көрүү маселелери талкууланды. 24 март бейшембе. 2005 жылдын 24 мартында коом адилетсиздикке каршы нагыз элдик революция жасаган. Президент Садыр Жапаров дал ушундай билдирүү менен чыкты. Баткен аркылуу негизги азык-түлүк ташылып кетип жатат. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бажы кызматынын түштүк аймагындагы бөлүмүнүн ишин өтө начар деп баалады. Ишкерлердин укугун прокуратура көзөмөлдөөгө киришти. Башкы көзөмөл органына жыл ичинде ишкерлердин даттануусу менен 190 иш каралган.
Мунчодон чыккан түтүнгө ууланган тургундар жашаган үйүнүн жанындагы мунчодон чыккан түтүн ден соолугубузга залакасын тийгизип жатат деп даттанган жарандар биздин редакцияга кайрылышты. 25 март жума. Бажы кызматкерлери пара алып жатканда кармалды. Алар четелдик жарандардан арканда шылтоо менен опузалап акча алып турушкан. Мүлүк талашкан бир туугандар. Жалгыз бойгу Зейнеп Мамытова атасынан калган үй жана жер тилкесин бир тууганынан талашууда. Быйыл чегара коопсуздугун күчөтүүгө 3 миллион сом бөлүндү. Бул күнү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматы менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги заманбап жаңы техника алуу болду. Садыр Жапаров жалпы республикалык эл каттоого катышты. Мамлекет башчысы суроолорго сурамжылоонун формасы боюнча жооп берди. Эскерте кетейин, сиз бул берүүнү учурда Facebook социалдык тармак аркылуу түз көрүп жатасыз. Ошондой эле YouTube каналыбызга да жайгаштырылат. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Көчкө түшүү коркунучунда күн кечирген учкундуктар уайым тартып келишүүдө. Кара Суу районунун Жаңарык айыл өкмөтүнө караган Учкун айылында бир нече жылдан бери жер көчкү жүрүү коркунучу жаралып келет. Мындан улам тургундар жер которуу талабын коюп чыгышты. Учурда жер көчкө түшүү коркунучунда жашаган калк коопсуз жайга убактылуу гана көчүрүлдү. Дегенмен бул иш айласыздын турмушу оокаты деп айтсам жаңылышпайм. Арабам сынбасын, өгүзүм өлбөсүн эптеп убактылуу жашап турсак бийлик бизди коопсуз жайга көчүрөт деген үмүттөн күдөрүз элеттиктер. Көчкү басып калуу коркунучунда турган бул айылда 30 гана түтүн үй бүлө калыптыр. Камдуулары эбак эле жер которуп көчкөн дешти. Ал эми азыркы тапта айыл тургундары өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан тигилген чатырларда күн кечирип жатышат. Бул аптада чатырда баш калкалап жаткан калктан кабар алуу үчүн облус башчысы жерине барды. Зиядин Жамалдинов элди көчүрүп кетүү аракетин тездетүү максатында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун өзү менен жолугушуу аракеттерин көрөрүн убадалады. Ал эми аймактагы айыл башчынын айтымында аба ырайы турукташканга чейин ушундай турмуш өткөрүүдөн башка аргасы да, чарасы да, чамасы да жок. Тек кана алдыда гуманитардык жардам келери ишендирилүүдө. Ал эмес, айылда социалдык мекемелер, оорукана же билим уясы да жок. Ага деле кайыл болгон жергиликтүүлөр мал жандуу эл тоо ташты, жайлоо түздү жашоо ыргагына эп көрүшөт. Көнүп калышкан туулган жерден топурак алтын дейт. Көңүл кусайт, таштап кеткиси келбейт ата журтун, конушун. Бирок көңүлдөн да өмүр кымбат, өмүрдү келечек муунду ойлосо анда кетиши керек. Кайда кетет? Качан кетет, кайсыл жака баш калкалайт? Бул орчунду суроолорго Рыспай Мажетов жоо издеп көрдү. Учкун айылынын тургундары жазгы жамгырдын күндөрүндө дал ушундай чатырларда жашоого аргасыз. Анткени бул айылдын жашоочуларын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптуу деп таап, дал ушундай убактылуу чатырларга көчүрүп чыгарган. Жашообуз ушул биздин ушу 86 үй бүлө жан ушул жерде көчкүнүн астында жатабыз. Кудай деп. Бизге жардам бергендер ушу МЧС келип бизди жылдырып мына кашат калып чыгат, кайта ар жылы кайта киребиз, ушул акыбалдабыз. Өмүрлөрү тобокел үстүндө күн кечирип келген бул жарандар эми коопсуз жайга көчсөк деген тилекте турушат. Жер которуу маселеси чечилип калса, көчүп кетүүгө дайынбыз дейт. Мүмкүн болсо тийиштүү кызматтагылар ыкчам чара көрүп, аларды көчүрүп кетүүнү талап кылышууда. Талабыбыз ушу көчкүнүн тагынан бизди жылдырып, бери ак немеден ак теректен чек беребиз деп атат. Ушул чекти берип койсо бизге эл ошондо кичине өзүнө келип жылып. Жылдан бери бизге неме жок, тынч жашообуз жок да. Түнү менен деле коркуп нетебиз, ошо каяктан келет көчкү. Күндүзү деле турабыз, каяктан көчкү келет деле коркобуз. Бизге ушу чек берсе, анан көчүп чыксак өтө жакшы болот эле. Мындай аба бул айылда көп жылдан бери эле жаралып келгендигине байланыштуу жашоочулар үчүн бир топ коркунуч жаратууда. Ал эле эмес, айылда социалдык мекемелер, оорукана же билим уясы да жок. Бул жерде шарт жок болбой калды. Эми өзүң көрүп атасыңар, мына бүгүн келип көрдүңөр, шарт жок. Эч кандай. Мектебибиз жок. МЧС мынан 3-4 жыл мурун келип жаап кеткен кооптуу жерде. Мектеп эмекилганга болбойт деп. ПАП жок.
6-7 километр менен 5 авышка дегенге барат. Мектебибиз жоюлуп кеткен. Мурда 4 жылдык бар эле адам жоюлуп кетти. Көчкүнүн эмесине, көчкүнүн жанында эле да. Misal үшін мен кече ордым эле Карасуга зорго барып жаттым. Мен айыл жеринен келдим. Менин пабым жок деп атыпчы. Көчкү басып калуу коркунучунда турган бул айылда 30 түтүн үй бүлө гана калган. Айрымдары кооптуу кырдаалдан улам буга чейин эле көчүп үлгүрүшкөн. Ал эми азыркы тапта айыл тургундары өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан тигилген чатырларда күн кечирип жатышат. Айыл өкмөт башчысынын айтымына караганда, бар ай турукташканга чейин ушундай турмуш өткөрүүдөн башка чара жок. Алдыда гуманитардык жардам келери ишендирилип жатат. Кум шекер жанагы мамлекеттен арзан кум шекер менен май уюштурулуп атпайбы? Азыр ошол боюнча азыр келип биздин айыл өкмөткө келип түштү. Азыр магазиндерге берилип таркатылып, ошо магазиндерден арзан сатылат. Бул жерге дагы өзүнө ушул жерге өз элдерге дагы ушул Учкун айылына дагы азыр тапшырма бердик. Азыр буюрса бүгүн келет бул жерге дагы. Мынал 2022-жылдын 20 март күнү мынал Учкун айылындагы турак жайлар көчүрүү үчүн 15 даана чатырап келген. Азыр тигип 12си тигилип, ушул жерде турак жайда жашап атышат. Калган 3 турак жайдын жашоочулары туугандарынын үйүнө көчүп чыгып кетишти. Чатырда күн кечирип жаткан калктын кабар алуу үчүн бул жумада Ош облусунун жетекчиси да барган. Азыркы тапта элди көчүрүп кетүү үчүн тийиштүү тараптарга кайрылуу жолдонуп, жерди трансформациялоо боюнча аракеттери жүрүп жатыптыр. Иштүү тездетүү максатында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жаппаровго жолугуу аракеттерин көрөөрүн убадалады Жамалдинов. Азыр мен айыл өкмөтү менен сүйлөсөм, айыл өкмөт айтат, азыр 22 гектар жерге biz трансформацияга документтерди жөнөткөнбүз дейт жогору жака. Эми ошол маселени чечип берилип атат. Кийинки жума ошол Бишкекке барып, мен ошол трансформация боюнча ошол иштерди ошол министрлер кабинетине жетекчисине Акылбек Үсөнбековке жолугуп, ошолор менен суранып, тездетип бериш үчүн ушу иштерди алып барабыз деп айта алабыз. Илгери 2017-жылга чейин ошондой кооптуу участоктон көчүп чыкчу жарандарга мамлекет тарабынан узак мөөнөттүү жеңилдетилген суда берип келген. Бирок 2017 жылдан баштап жаңы мыйзам күчүнө кирди дагы. Камсыздандырууну милдеттүү түрдө кылып койду, бирок кооптуу участокто жайгашкан турак жайларды алардын шарты боюнча камсыздабайт экен. Демек булар как бы асылган абалда турушат да. Тияктан да жардам жок, камсыздандыруу да болбойт. Жер которуу боюнча маалымат тактоо үчүн Айыл чарба министрлигинин жер саясаты кызматынын өкүлдөрүнө уюлдук телефон аркылуу кайрылып көрдүк. Бул боюнча тийиштүү кагаздар азырынча министрликтин кароосунда экендигин билдиришти алар. Которуу боюнча министрлер кабинетинин токтому долбоору дайындалып, бүгүнкү күндө министрликтердин жана ведомстволор менен макулдашууга тиешелүү регламентке ылайык жөнөтөйүн деп дайындап койдук. Кара Суу районуна караштуу Жаңарак айыл өкмөтүнүн Учкун айылынын тургундары мындан бир нече жыл мурун эле өзгөчө кырдаалдар министрлигине кооптуу абалда жашоо кечирип жатышканын айтып чыгышкан. Бирок министрлик тараптан болгону дамба куруу менен маселе чечсе болоорун билдиришкен. Красная глина деп коет. Кызыл топурактуу болуп, сары топурак аралашкан перемешанный грунт болгондуктан бул Учкундагы жер көчкүнүн динамикасы башкачараак болот да. Бул жанагы Кудай бетин арыгысын лап этип түшүп кала турган көчкүлөрдөн эмес, бирок акырындык менен жылып, активдешип турушу мүмкүн. Учкун айылында мониторинг департаментинин адистери да кооптуу деп табылган 2021-жылы. Ошодон бери азыркы бүгүнкү күндө көчкү түшүү коркунучу байкалууда. Төшөктөрүбүз мындай болуп салган схемелери бөлүп түшүрдүм алдар. Бирок учкундуктарга чатырда жашоо жеңил болгон жок. Аңгектен качып дөңгөкөй деген турмуш кечиришүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тигип берген чатырлардан суу өтүп, айтор мамайдын көрүп жатышкан чагы. Өмүрлөрүн ойлогондору жамгырга, карга, суукка карабай чатырларда жашап жатышса, чатырда жашап ден соолугуна зыян келтирип алуудан корккондору кооптуулугуна карабай кайрадан өз үйлөрүнө көчүп барууга аргасыз болушкан. Ошо балам менен чатырга бара албайм. Балам ооруп калат, суук болот деп ошол жерде отурабыз Кудай деп. Ошо эми бизге жогорку жактан суранат элек, ошо чек маселесин чечип беришсе. Эртерээк ошо коопсуз аймакка көчүп чыксак. Кар жааганда чатырлар ошо бир аз суудан суу болуп калыптыр. Бирок азыр жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп, кайра калыбына келтирип, азыр бүгүнкү күндө чатырларда.
Өлкө боюнча 4500дөн ашуун жер көчкү коркунучу бар жерлер болсо, анын ичинен 1200гө жакыны калк жашап жаткан аймактарга түшүшү мүмкүн. Негизинен бул кооптуу аймактардын дээрлик көпчүлүгү өлкөнүн түштүгүндө. Ал эми биз жогоруда сөз кылган учкун айылына 2021-жылга чейин көчкүнүн багытын буруучу дамба куруп коюу менен маселени чече салса болору айтылган. Бирок буга элдин нааразычылыгы күчөп, андан соң аймакты жер көчкү кооптуулугу бар экенин тактаган. Учурда аталган учкун айылында болгону 30 түтүн гана үй бүлө күн кечирип келүүдө. Рыспай Мажитов, Адилет Нишанбаев, Аптанюс, Кара Суу району. Севелеп жамгыр жааса деп дүйнө элинин баары кубанып, сүйүнүп, табияттын бул кулушуна суктанбай койбойт менимче. Бир гана ошто, бир гана ушул калаада жамгыр жаады дегенче кабак чытып, желим бөтөлкөлөрдү камдап киребиз. Ош деген байыркы шаар, тарыхый кала, туристтердин ордосуна айлантабыз. Жибек жолунун провайдери деп бренд да жасап алып, көкүрөк кагып жүрөбүз. А чын-чынына келгенде жамгыр жааса, жада калса, улуу сөздө уят жок. Ажатканага кире албай жаның кысталат. Эми башкасын сүрөттөп бере албайм. Бул айткандарым менен экинчи борбор калага кыянаттык жасагым келбейт. Бирок суу дайым аккан, шарты мыкты шаарда жашагым келет. Бул айткандарым жаңылык эмес, жакынкы күндөрдө чечилип да калбайт. Деген менен жакында эле 8 мартта журналист айымдарды майрам менен куттуктаган мэр Алмаз Мамбетов дала эмес, дал ушул көйгөйдү чечем деп убадалады. Өз кулагым менен уктум. Кулакка кесме илдиби же күмүш сыргабы, айтор айтты деди аткаминер. Бул боюнча аракеттер жүрүп, Ташкентте каттап жүрүшкөндөн кабарым да бар. Жергиликтүү бийликтин аракетинен азырынча шек санабай туралы дейин. Деген менен тиги жамгыр жааганда суу булганат деп өзүбүздү алдап, алаксытып көнүп калган экенбиз. Көрсө кептин төркүнү көйгөйдүн тамыры башкада тура. Таза сууга казылган тоонун таасири тийип жатыптыр. Буга чейин кала тургундары ичүүчү суунун токтогонуна суу канал ишканасын күнөөлөп келишти. Баарыбыз аталган ишканага доoma тартып жүрөбүз. Суу канал ишканасы бул жумада кесиптешим Даткабек Шабданбек уулуна актанды. Өздөрүнө коюлуп жаткан кинелерге даттанды. Бизде айып жок дейт. Ага кум казган жеке ишкерлердин кесепетинен суу булганып жатат. Эми жердин кыртышын бузуп, кум шагыл алгандар кимдер? Бул убакка чейин шаардык кеңештин айрым депутаттары, вице-мэрлер көйгөй жараткан коктуну жеринен көрүп келишкен. Экология кызматы жердин кыртышы бузулгандыгын, жер көчкү жүрүү кооптуулугу бар экенин айтып чыгышкан. Жеке ишкерлер казылган борпоң топурактардын баарын сайдын жээгине төгүп жүрүшөт. Көзүм көрбөсө бир жеримди бөрү жесин деп коет мындай көрүнүштү. Ош шаарында күн бүркөлгөндө 100 миңдеген жарандар, ушул суусуз калган көрүнүштөр бул убакка чейин байма-бай катталып келет. Анын бирден бир себеби дал ушул жылгадан түшкөн кыян же болбосо сел Акбура дарыясынын булгап кеткен кесепетинен болууда деп адистер айтышууда. Ал эми шаардык суу канал ишканасы дал ушул жактан түшкөн селдин кесепети жер кыртыштарынын бузулганын, жана ошондой эле ал жердеги бул убакка чейин тиешелүү тармактарга кат жазып, ушул жактагы жер кыртышын бузган жеке ишкерлерге чара көрүүнү суранышкан. Бирок андан тыянак же майнап чыккан эмес. Биз мына ушул карьерлер кимге тиешелүү жана ошондой талаптарда иш алып барып атабы? Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп издейли. Суу канал ишканасы бул убакка чейин элди таза суусуз калуусунун себебин дал ушул узун коктунун башында карьер казып иш кылган жеке ишкерлер күнөөлүү деп келишет. Анткени жердин кыртышы бузулуп, борпоң топурак жылга менен агып, дарыянын булгап жатат дешүүдө. Акыркы 5 жыл ичинде коктудан түшкөн суунун көлөмү көбөйдү деп айтып келишет. Мына улай суунун биринчи көп келгени биринчиден, экинчиден көбүрөөк ылай болгону чын айтыш керек. Мына ушул колоттун баш жагында ушу кум алган карелер бар. Ошолор жердин кыртышын бузганда, баардык турбактарын ушул колотко эле сүрүп таштайт дагы, анан кумду ала берет. Берки алар алган кыртышын баардыгына мына жамыр жаганда баардыгын жууп келип ушу Акбурага куюлат да. Ошон үчүн жылдан жылга суу өчүү көбөйгөн себеби ошол.
Таза сууну эми токтобойт, баары өз нугуна түштү деп ооз көптүрүп элди куру сөз менен ишендирген кала башчылары да болгон. Эгер алардын сөзүнө ишенсек, анда экинчи борбордо бүгүнкү күндө жамгыр жаганда таза суу өчпөйт болчу. 2014 жылы 22 миллион Америка доллар салынды ушул маселелерди чечиш боюнча. 11 миллион 800 миң доллар бул Азия өнүктүрүү банкы тарабынан, 8 миллион 540 миң евро бул Европейский банк тарабынан, андан сырткары президентибиз Алмаз Шаршенович 1 миллион доллар акча каражатын берген. Ош шаарындагы суу проблемаларын чечиш боюнча. Бул убакка чейин таза сууну чечүү үчүн шаардык казынадан 24 миллион сом, андан сырткары грант катары келген 1 миллион 700 евро жумшалган. Бирок андан майнап чыккан эмес. Шаар суу канал ишканасы айла кеткенде жылгадан түшкөн сууну убактылуу токтотуп туруу үчүн атайын көлмөктөрдү да казган. Бирок бул айласыздан гана жасалган аракеттешүүдө. Мындай бир ловушка деп коебузбу, же мындай бир курулма дейбизби, ушулар аркылуу болсо дагы суу баягы азыраак келгенде ылай сууларды ушул жер ушул курулмалар аркылуу кармап калып, мындай токтотуп Акбара дарыясына ылай суунун түшпөсүнүн алдын алып атабыз да. Бул болсо дагы бир айла жоктун бир иши болуп атат. Эми жердин кыртышын бузуп кум шагыл алгандар кимдер? Бул убакка чейин шаардык кеңештин айрым депутаттары, вице-мэрлер көйгөй жараткан коктуну жеринен көрүп келишкен. Экология кызматы жердин кыртышы бузулгандыгын, жер көчкү жүрүп кооптуулугу бар экендигин айтып чыгышкан. Бүгүнкү күндө кечээ мына биз баягы 18 март 2022 жылы биз жетекчи, яны 3 инспектор менен кошуп башына чейин барып келдик. Башына чейин барып келгенде ошол жылгадан өзү баягы жер кызыл топурак экен. Кызыл топурак билесиздер да. Бул көйгөй канча көп жылдан бери болуп келет. Ошо кызыл топурак сел 2 жылга агып келет экен да. Келип ошол баягы ишкерликте жүрүп жаткан аянттан өтөт экен. Өтүп атат. Сел агып. Ошолордон да ошолордун баягы атвалдарын, булардын неме кылып туруп, жакшы баягы жолго койгон эмес, мындай өз проекти боюнча неме кылгандыктан ошолордун четинен өтүп баягы суу Акбара дарыясына, сел келген сел ошо Акбара дарыясына кошулуп жаткандыгы анык. Бул Акбара дарыясынын булганга сел түшкөндөн кийин эле бул водоканал Акбара дарыясынын водозаборго сууну киргизбей толук жабат. Жерди иштеткен жекешкерлер мамлекеттик кызматтардын баарынан уруксат кагаздарын алгандыгын, жерди казып иштетүүгө лицензия да бар экендигин айтып келишет. Бирок ишкерлер да толук кандуу мамлекет тарабынан коюлган талаптарды сактаган эмес. Анткени жер казуудан чыккан чыгынды топурактардын баарын сел аккан сайдын боюна төгүшкөн. Бул жактары бизге тиешелүү эмес. Биздин граница мына жерге чейин да, мына жерге чейин. Жогору жагы башка карьерлер. Бизге тиешеси жок. Бирок ошол жанагы сиздерге лицензия берип атканда жанагы атвалдарды бир жакка ташып чыкпа деген талап барбы, мисалы ошол суунун боюна талаптар проектте полный жасалат. Атвал каерге төгүлүш керек, жол каерден болуш керек. Ошолордун жазылган да баягы проекттин ичинде. Полностью тиркелген. Ошонун комиссия карабанан ошол аркылуу неме берет да. Лицензия. Талаптарды эле аткарып атасыз. Талаптарды эле биздин. Могу сайдын ичиндегилер ошоно кум алынган жерлер. Жол уже сайдын сырты да ол. Немелерчи? Кум алынган жерлер. Сай мына жерден да, өзү мына жерден. Мына жактарынан сууга тиешеси жок да, мындай өтүп кетет да, короче. Жердин ээси болгон айыл өкмөт эки тарап түзүлгөн келишимде кандайдыр бир талаптарды сактабаса, анда келишимди бир тараптуу бузуу керектиги көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө дал ушул жылганын ичинде 4 жеке ишкерлер алектенет. Алардын баарын маал-маалы менен текшерүү жүргүзөбүз дейт айыл өкмөттүн кызматкерлери. Шарк айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Кыштак участкасында 30 гектар жерди төр курулуш компаниясына бергенбиз. Келишим негизинде ар бирине ар кыл түрүндө. Мисалы курулуш Тейло Нариев Элдар деген жоопкерчилиги чечилген комуна 3 гектар 80 соток берилген. Жылына 75 миң сомдон акча төкөт. Алтын бугу Сапаев Элдарга 10 гектар жылына 225 миң сомдон 5 жылдык мөөнөткө.
Батыров Зайырбек 2 гектар 60 соток 37.500 сом 5 жылдык мөөнөткө. Капаров Маратка 14 гектар 120.000 сом 18 жылдык мөөнөт менен ижарага бергенбиз. 2 тараптуу ижара түзүп. Мамлекеттик саясатта бир багыттуу иш алып барылбагандыктын кесепетинен айыл өкмөттүн жайыт жерлериндеги жерди казуу иштеринен улам Ош шаарынын тургундары суусуз күн кечирген күндөр жыл сайын байма-бай катталып келет. Бирок жер кыртышынын бузулушу мамлекетке бир топ чоң суммадагы каражаттардын сарпталышын талап кылып, шаардыктардын суусуз калган күндөрүнө себепкер болууда деп келишет шаардык кеңештин депутаты. Водосборный бассейн деп коебуз. Же болбосо ошол жаан чачынды топтоочу рельефтик бир алак деп коебуз. Бардыгы мына мурда мынчалык сел болчу эмес. Себеби дегенде жайытты которуштуруп пайдалануу, жайытты нормасына ылайык пайдалануу, жайытты эс алдыруу деген азыр нөл болду. Биринчиден жайытты интенсивдүү ушул ашыкча пайдалануу кесепети, экинчиден жанагы рекультивация иштеринин жоктугу. Кум, шагыл, таш казылып алынып атат. Ал эми курулушка, шаардын өнүктүрүүсүнө, элдин турак жай курушуна керек зарыл. Но рекультивациялык жагын эч ким ойлонгон жок. Аны талап кыла турган мына экотех инспекция, экология кызматтарынын ишин мен нөл деп эле айтат элем. Акбарат дарыясынын булганышынын бирден бир себеби дал ушул жогоруда турган чоң сай. Бул жерде бүгүнкү күндө бизге жеткен маалыматтар боюнча 3 жеке ишкер алектенет ушул жер алдан кум казып алуу иштери менен. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай эле дал ушул жайларда атайын атфалдарды бул жердеги сайдын жээгине төккөн көрүнүштөр дагы бар. Бирок ишкерликти жүргүзүүрдүн алдында тиешелүү органдар кандайдыр бир талаптарды коюп, эреженин сакталуусун милдеттендирсе керек эле. Ал эми бул жердеги ишкерлерге кандай чара көрүлөт? Булар өздөрүнүн ошол талаптагыдай иш алып бардыбы же жокпу? Аны тиешелүү органдар гана териштирип текшерет. Даткаш Абдан, Тимурлан Эрнест уулу, Актилек Акылбек уулу, Норньюз. Эскерте кетейин, сиз бул берүүнү учурда Facebook социалдык тармак аркылуу түз көрө аласыз. Ошондой эле YouTube каналыбызга да жайгаштырылат. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кооператив кризиске кептелдиби? Бул суроону берүүгө бир нече себептер бар. Соңку учурларда кооперативтерге нааразы болгондор арбыды. Ал эмес бат-баттан митингдер орун алууда. Айрым кооперативтердин негиздөөчүлөрү кармалып, кайрадан соттон бошотулуп да үлгүрдү. Эмнеге жарандар мамлекеттик ипотекалык компанияларга эмес, кооперативтерге кайрылат? Бул суроо жөндүү. Мен байкаганда алар ынандыруу ыкмасын абдан жакшы өздөштүрүп алышкан. Алгачкы кайрылгандарды бат-баттан үйлүү кылып, алардын артындагыларга үлгү катары көргөзүп, тузакка түшүрүп жаткандай. Буга чейин Улуттук банк эскертүүлөрдү бергенин айтышууда. Жыл башында Кыргызстандын Улуттук банкы жарандарга турак жай кооперативтери сыяктуу күмөндүү уюмдар активдешкенин эскерткен экен. Аны уккан жан болбоптур. Ошондой эле мында каржы пирамидасынын белгилери бар экенин айтып, жарандарды этият болууга чакырдык дешти. Ага да маани берген киши жоктой. Бардык документтерди кылдат текшерип, жасалма эместигин аныктоого да үндөшүптүр. Өткөн аптада Ош шаарында Эслайн коммерциялык эмес турак жай кооперативине нааразы болгондор чыкса, бул аптада Ош шаардык милициясынын алдына ондогон жаран дагы бир турак жай кооперативине даттанып жатышты. Биринчи турак жай кооперативи жарандардан үй менен камсыздоону айтып, чоң суммадагы акчаларын алып, бирок күтүү мөөнөтү келгенине карабай үйлүү боло алышкан эмес. Эскерсем, Кыргызстанда 70 турак жай кооперативи ачылган. Азыр анын канчасы иштеп жатканы тууралуу так маалымат жок. Турак жайга муктаж катары мамлекеттик ипотекалык компанияга жана турак жай кооперативине 50 миңден ашык үй бүлө кайрылган. Расмий эсепке караганда 2021 жылы Кыргызстанда 7000 турак жай курулган. Анын 6200-ü жеке имарат, 800-ü көп кабаттуу үй. Кайрылуулардын көптүгүнөн турак жай менен ыкчам түрдө камсыздоо мүмкүн эмес. Анан калса айрымдар кезек күткөндөн тажаса, башкалар ишеним артпайт. Кээ бирлери кагаз иштерине көп каалай бербейт. Салган мен чечет сен кадырланган ошо чечет. Немеңе отузга келип сага бергенбит. Же үйдөн жок, же акчадан жок жүрөбүз. Акчаны бергиле десек 6% кармайбыз деп биз ошого митингге чыктык. 310 миң акча төккөнмүн. Булар бир дагы башкаруу органдары жөнүндө да бизде маалымат жок.
Акыркы учурларда мына ушундай зар какшагандар көбөйдү. Алар турак жай алуу үчүн чоң суммадагы каражаттарын жоготкондор. Бул жуманын алгачкы күндөрү биринчи турак жай кооперативине алданган мына ушул жарандардын нааразычылык акциясы менен башталды. Арыз муңун айтып, ачууланып, кайгырып жаткан жарандардын айтымында көпчүлүгү мындан 3 жыл мурун батир алуу үчүн каражат төгүшкөн. Бирок ушул күнгө чейин батир да, акча да жок болуп жатканын айтып жатышат. Мен 305 миң акча төккөнмүн. 2019 жылы же үйдөн жок, же акчадан жок жүрөбүз. Акчаны бергиле десек 6% кармайбыз деп атат. Биз ошого митингге чыктык. Тынчтык митингине. Очуртун келген аласың деген Саида Турдукулова. Саат 8 айда 9 айда аласыңар деген одан бери 4 жыл өттү мына жок. 2019 жылы 4 мартта мен келсем 6 айда үй аласың деген. Анан 6 ай болду, күтүптүр, сабыр кыл төгө бер деди, узносун, акчасын төгө бер деди, төгө бердим. Анан 1 жыл өттү. Болот деди, 2 жыл болду. Дагы болот деп төгө бер деди, төгө бердик. Ушу 100 миң, 20 миң, 60 миң болуп төгө бердик. Эми биз азыр үй жок экен. Мынантип ар кимге шылтолоп качып атышат. Биз кооперативге төп бергенбиз деп. Бизге үй бербегенден акчабызды берсин. Биз мына алайдан күнүгө келип атабыз, жол кырабыз кетип. Азыркы тапта күтүү мөөнөтү жетип, бирок үйгө жетпеген 104 жаран бар. Биринчи турак жай кооперативинин башында тургандар карапайым калктын акчасын максатсыз пайдаланып коюшкан деп күмөн санашууда. Бир пайшиктин бир кол көтөрүүсүз, уруксатсыз жок булар айыга 500 миң коротот. Элестетсеңер, айыга 500 миң коротот. Ошол нерсенин учетуну бер десек, бербей атат бизге. Биз Бишкекке да барып сураганбыз. Жашырып атышат булар, бизге бербей атат. Элдин акчасын ушундай жыйынтыксыз чаржайт эме менен пайдаланышкан. Дагы кайталабайт. Мен өзүм кызымдын акчасы болчу, 310 миң акча төккөнмүн. Булар бир дагы башкар органдары жөнүндө да бизде маалымат жок, текшерүү комиссиясы да жок. 2018 жылдан бери бир дагы отчеттуулук болгон эмес бизге. Мен билгенден чогулуш деген, бирок ал ошко бизге келген дагы эмес. Биринчи турак жай кооперативинин жетекчиси Бедияр Исматилаев аттуу жаран экен. Ал эми Ош шаарындагы бөлүмүн Саида Турдукулова аттуу жарандын көзөмөлүндө деп билдиришти. Турдукулова элден батир алып берүү үчүн акча каражатын алып турган деп арыздангандар маалымдап жатышат. Бул учурда аты аталып жаткан кооперативдин Ош шаарындагы башчысы Турдукулова тергөөгө байланыштуу көрсөтмө берип жүргөн экен. Айтылган маалымат боюнча тактоо киргизүү үчүн анын жообун угууга дароо аракет көргөнбүз. Анын берген жообунда алган акча каражаттары толугу менен кооперативдин капчыгына төгүлгөнүн билдирген эле. Мына Оштукта мына жерде жүргөн бардыгыбызды Саида алып келген. Алып келгенде Саида алып келген. Именно Саида үйдөн жетелеп барбасаган бизге барганда калп маалыматты берген ошол 7 ай, 8 ай. Биз үйдөгүлөрдүн, силер үйдөгүлөргө эмне кылып берет? Үйдү мана биз алып беребиз. Сен атаң алып бербейт, энең алып бербейт. Үйдү биз алып беребиз. Бизге ишенгиле деп акчабызды төктүргөн ушул азыркы качып кеткен Саида Байказакова. Салган эмес. Мен чече 4 жыл. Сен кадырыңа бар ошо чечип берет. Немеңе келип сага бергенбиз. Мажыга ток дегенсиң. 4 жыл болду эже. Жылдыз кадырыңа бар ошо чечип берет. Неге? Жол сөздүр ошо сабырайдесине чечесиңер. Ушу орган считайте билесиңер. Сага ишенгенбиз. Сен жол көрсөтүп. Жол көрсөтүп укпай атасыңарбы? Неге укпай атасыңарбы? Жүрө бергиле. Сен үйдөн чыкпадыңбы? Сен үйдөн чыкпай койдуң го? Жана алдап алды го. Алдаган жокмун. Бардыгы шотко кооператив шотуна салган. Эч ким алдап алган жок. Биз сурайбыз азыр. Колуңарды тийгизбегиле. Мага колуңарды тийгизбегиле. Мен адвокатмын. Чекеге туруңуз. Акчаңды кайтарбайм деп атат. Кооператив кайтарат. Кайтарып атат. Азырда кайтарып атат. Кооперативдин капканына түшкөн жарандар тарабынан жогоруда аталып жаткан биринчи турак жай компаниясынын жетекчисине карата Ош шаардык ички иштер башкармалыгына 28 арыз келип түшкөн. Арыз даттануулар кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен катталып, тергөө жүрүп жаткандыгы айтылган болчу. Бүгүнкү күндө республика боюнча мен маалыматыма караганда ондогон кооперативдер бар. Ош шаары боюнча 2 кооперативдин үстүнөн жыл башынан бери арыз түшкөн. Экөөнүн үстүнөн тең иликтөө иштери жүрүп жатат. Бир адам убактылуу кармалып жайга киргизилген. Учурда тиешелүү далилдер болуп такталгандан соң
биз дагы тиешелүү кадамдарды жүргүзөбүз, бирок соттук кароого чейин сөзсүз жеткиребиз. Жогоруда көрсөтүлгөн нааразычылыктан улам аталган кооперативдин кызматкерлери жалпыга ачык маалымат жеткирүүнү чечип, маалымат жыйын өткөрүшкөн. Анда алар кезек күтүү тартибин онлайн сайттан маалымат алууга толук мүмкүнчүлүктөр бар экендигин жана бирин аттап экинчиге эч качан берилбейт деп билдиришти. Анткени келишим кагаздары эки тарапта тең болот. Кезек күтүү мөөнөтүн тактап алуунун кыйынчылыгы жок деп жатышат. Ар бир биздин мүчөнүн сайтыбызда личный кабинет бар, ага пароль берилет. Ошого кирип, дүйнөнүн интернет болсо любой бурчуна кирип көрүп, өзүнүн кезегин көрсө болот. Ал жерде бирөөдү жылдырып астына же бирөөдү артына түртүп коймой андай жок. Себеп дегенде это невозможно. Потому что договор эки экземплярда түзүлөт. Бирөө пайщиктин колунда болот, бирөө кооперативде болот. Эгер мен бирөөдү артка жылдырам десем, соответственно, анын ордуна башка бирөө келиш керек. То есть договору бар киши келип, ар бир договордун башында номери турат. Ошону менен легко эле доказать этип коет да аны. Мындан сырткары Турак жай кооперативинин резервдик фонду болбой тургандыгын, мындай шартта пирамидалык система катары саналып калаарын айтып, резервдик фонд жок деп маалымат беришкен. Ошентсе да кооператив капчыгында 130 миллион сомдон ашуун каражат турганын ачык билдиришкен. Ошондой эле аталган компания Улуттук банк тарабынан лицензияланбайт болгону юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Резервный фонд боло турган болсо, бул уже кооператив эмес, банк же бир финансовый уюм болмок да. Бул кооператив, не коммерческий причем. Ошол себептен резервный фонд жок. Бирок азыркы учурда биздин баланста мен айткан ошол 130 миллион сомдон ашуун биздин баланста өөрдө турат. В виде недвижимости. Ал биздин баланс. Национальный банк боюнча биздин деятельность не лицензируется со стороны Национального банка. Свидетельство бар, Минюстан берилген. Соответственно, заң баары катталган. Ушундай жол. Белгилесек, өткөн жумада да дал ушундай турак жай кооперативтердин бири болгон S-Line компаниясынын жетекчисине нааразы болгон жарандар чыккан. Алардын арасында миллиондогон сумма төгүп, бирок эч кандай батирге ээ боло албай жаткандыгын айтышкан эле. Арыз даттануулардан улам аталган кооперативди түптөгөн Бакыт Алиев Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кармалып, абакка алынган болчу. Мындан көп узабай аталган S-Line турак жай кооперативинин жетекчиси Бакыт Алиев үй камагына чыккандыгы маалым болгон. Мына ушундай эле алдамчылыкка шектелип, Белый дом KG кооперативинин негиздөөчүсү 34 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген эле. Факт кылмыш кодексинин 209 беренеси алдамчылык менен катталган болчу. Азыркы тапта өлкө боюнча 60ка чукул турак жай кооперативи ишмердүүлүк жүргүзүп келгендиги айтылып жүрөт. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Апта Ньюс үчүн. Сүрдүү, айбаттуу аскер техникалары. Бул жумада УКМКнын чек ара кызматына брондолгон аскердик техника өзгөчө кырдаалдар министрлигине заманбап өрт өчүрүүчү унаалар тапшырылды. Жаңы үлгүдөгү аскердик техникаларды тапшыруу аземи президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен Борбордун эски аянтында өттү. Кыргызстан буга чейин гранттардын негизинде эски аскердик техникаларды алып келсе, мындан ары мамлекет заманбап техникаларды өз алдынча сатып алууну көздөп жатыптыр. Биз оготпөз тигр машиналарын сатып алдык. Бул автоунаалар атайын биздин өлкө үчүн чыгарылган. Мындан тышкары 50 дана КАМАЗ алдык. Булар дагы атайын биздин өлкө үчүн чыгарылган. Каражат бюджеттен бөлүндү. Эч кимден акча сураган жокпуз. Өлкөбүздүн коопсуздугун сактоо үчүн курал жарактарды дагы сатып алабыз, деди Ташиев. Техниканын баары мамлекеттин чек арасын коргоого аттанмакчы. Көпчүлүгү Баткен жергесине жөнөтүлөрү маалым болду. Себеп аталган аймакта чек ара кооптуу болуп жатканы менен түшүндүрүлдү. Бирок ошол эле учурда УКМК төрагасы Кыргызстандын башка өлкөнүн чегине кирүү ниети жоктугун ачыктады. Биз тараптан толук бойдон мыйзамдын чегинде, биздин бүгүнкү күндө жашап турган территориябыздын чегинде гана чечейин деген ойдобуз. Биз эч кандай башка мамлекеттин чегине кирели деген оюбуз жок, деди атайын кызматтын башчысы. Маалымат үчүн айта кетсем, Кыргызстандын Тажикстан менен ортодогу чек ара сызыгынын 60%га жакыны такталган. 2021 жылдын жазында
Баткенде Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Тажикстан 19 жаранын каза болгонун билдирген. Эки өлкө бири-бирин айыптап, кылмыш иштерин козгошкон. Бул жылы 27 январда Баткендеги Кыргыз-Тажик чегарасында кайрадан чыр чыгып, ок атышууга чейин жеткен. Кыргызстандан жалпысынан 12 жаран жараат алса, Тажик тарап 2 жараны набыт болуп, дагы 10 адам жараат алганын билдирген. Бул жолу да тараптар бири-бирин айыптаган билдирүүлөрдү жасашты. Ошентип өзүңө сак болуу мезгили келгенин жогорудагы окуялар тастыктап койду. Саламатсыздарбы жоокерлер? УКМКнын чегара кызматы сооттолгон жаңы аскердик техника менен жабдылды. Тигр үлгүсүндөгү брондолгон жаңы техниканын салону 9 адамга ылайыкташкан. Кубаттуулугу 215 аттын күчүнө барабар. Чыгымы 100 чакырымга 27 литр күйүүчү майды керек дейт. УКМКнын чегара кызматына келген сооттолгон бул автоунаалар жолдордо жана өтүүгө татаал болгон тилкелерде өздүк курамды, ар кандай жүктөрдү жана техникаларды ташууга дайындалган. Бул автоунааларга атуу куралдарынын ар кандай түрлөрүн орнотуу мүмкүнчүлүгү бар. Аскердик техника атайын операцияларды өткөрүүдө, күжүрмөн аракеттерди жүргүзүүдө колдонулат деп мүнөздөлөт. Мамлекеттин коопсуздугу чегарадан башталат. Мунун негизинде чегарадагы коргонууда ишенимдүүлүктү арттыруу, ал жерде жашаган элдин бейпил турмушун камсыздап, ошол эле учурда коңшу өлкө менен болгон буга чейинки достукту сактап калуу маанилүү. Анткени менен бүгүнкү замандын ар кандай коркунучтарына тийиштүү жооп кайтарып, аймактагы элдин коопсуздугун камсыздоодо заманбап техниканын болушу маанилүү. Өткөн жылы бюджеттен чегараны бекемдөөгө 7,5 миллиард сом бөлүнсө, быйыл 3 миллиард сомго жакын каражат бөлүнгөн. Бул туурасында президент Садыр Жапаров аскер техникаларын тапшыруу аземинде билдирди. Чегараны кайтарууда зарыл болгон жаңы чегара тозоттору, турак үйлөр, учкучсуз учуучу аппараттар, брондолгон техникалар, автоунаалар алдыңарда тургандай Тигр үлгүсүндөгү тоо таштардан, жолсуз жерлерден өтүү мүмкүнчүлүгү жогору болгон автоунаалар жана башка курал-жарактар сатылып алынууда. Бул жерде мен расмий түрдө айтып коюшум керек. Тизмектелип өткөндөрдүн баарын мамлекеттин бюджеттик эсебинен, тагыраак айтканда, буга чейин адат болуп калган мурда колдонулган эски техникаларды эмес, жаңы техникаларды сатып алып жатабыз. Мамлекет башчы өз сөзүндө мындан ары аскер кызматкерлеринин жашоо турмушун жакшыртуу иштери улантылып жатканын белгиледи. Быйыл өзгөчө кырдаалдар министрлигине бюджеттен 300 миллион сом бөлүнүп, ал каражат элдин коопсуздугун камсыздаган техникага багытталган. Мындан сырткары 2 миллион еврого тик учак алынары пландалып жатыптыр. Муну менен катар президент Садыр Жапаров иш-чаранын жүрүшүндө Дүйнөлүк банк менен биргеликте 5 миллион доллардан ашык каражатка алынган 58 даана өрт өчүрүүчү унааны өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырды. Өлкө аймагында жылына 4000ден ашык өрт кырсыгы болуп, анын кесепетинен калкыбыз, мамлекетибиз миллиард сомдун тегерегиндеги материалдык чыгымдарга учуроодо. Материалдык чыгымдагы эч нерсе эмес. Эң өкүнүчтүүсү канчалаган жарандарыбыздын өмүрү кыйылып жатат. Ошондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык потенциалын көтөрүүгө атайын өрт өчүрүүчү, авариялык абалдардан куткаруучу инженердик техникалар менен камсыз кылууну мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары карап жатабыз. Президент мындай заманбап техниканын алынышы мамлекеттин өзгөчө кырдаалдарга каршы күрөшүү жөндөмдүүлүгү бир топ жогорулай турганына ишеним артты. Иш-чаранын расмий бөлүгүнөн кийин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге маалымат берип, заманбап ок өтпөй турган аскердик техникаларды алууга мамлекеттин бюджетинен 2 миллиард сом бөлүнүп, ага Орусиядан чыккан 55 брондолгон аскер техникасы, атайын даярдалган 50 аскердик жүк ташуучу автоунаа алынганын билдирди. Бул сатылып алган техникалардын бардыгы эртеңден баштап мамлекетибиздин чегарасын коргоого аттанышат. Негизинен бул техникалардын көпчүлүгү Баткен жергесине жөнөтүлөт. Себеби дегенде өзүңүздөр жакшы билесиздер, Баткен тарапта биздин чегарабыз кооптуу болгондуктан, мына былтыркы жылдан бери ошол президентибиздин түзөтүү көрсөтмөсү негизинде былтыр дагы 40 брондолгон машина сатып алганбыз. Араб Эмираттарынан, Дубайдан сатып алып келгенбиз, атайын даярдап. Быйыл болсо мына 55ти алып Россиядан сатып алып келдик. Андан сырткары курал-жарактарды, боеприпастарды,
дагы сатып алып атабыз. Аларды дагы даярдап, ошол өзүбүздүн күч түзүмдөрүнүн даярдыктарын чыңоо боюнча чоң күч аракеттер жүргүзүп атабыз. Буга улай жакынкы күндөрү былтыр Түркиядан сатылып алынган байрактар учкучсуз аппараттарынын катышуусу менен атайын машыгуу өтөөрүн айтты. Мындан сырткары кыргыз-тажик чегарасы акыркы 30 жылдан бери чечилбегендиктен кооптуу абалдар түзүлүп турарын айтып, муну мурдагы жетекчилердин маселени чечүүгө аракеттенишпегени менен байланыштырды. Мурдагы жетекчилер ошо чегараны чечүүгө көп аракет кылышкан эмес, бирок биз былтырдан бери ошол президентибиздин түздөн-түз көрсөтмөсү негизинде катуу аракеттер жасап келе жатабыз. Биз тараптан толук бойдон мыйзамдын чегинде, биздин бүгүнкү күндө жашап турган территориябыздын чегинде гана чегараны чечейли деген ойдобуз. Биз эч кандай башка мамлекеттин чегине кирейли же башка мамлекеттин акысына кирейли деген оюбуз жок, жанагындай болбойт. Эгер чегара аркылуу бизге башка өлкөлөр тарабынан ар кандай аракет орун алса, биз тарап адептүү жол менен жооп кайтарууга даяр экенин билдирди. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев министрлик 2008 жылдан бери алгачкы ирет көп сандаган өрт өчүрүүчү унаалуу болгонун айтат. Бул 58 даананын өрт өчүрүүчү машинелерибиздин эртелетип алып калганыбыздан баасы дагы төмөн болуп, биз ошо азыркы кымбатчылыкка илинбей эски баада алып калганыбыз биз бүгүнкү күндө аябай сүйүнүчтүү болуп атат. Азыркы техникалардын эски техникаларга караганда айырмалашы, бул суунун алган көлөмү, берген напору жана бүт шарттарды биздин өзүбүздүн өт өчүрүүчү пожарный службаларыбыздын жеңилдетүү боюнча. Быйыл өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бюджети 30%га жогорулаган. Мындан улам министр Бообек Ажикеев кызматкерлердин маянасы көтөрүлүп, 2022 жылга жүк ташуучу автоунаа, элди ташый турган унаа жана керектүү техникаларды алуу пландалып жатканын билдирди. Ал эми алынган өрт өчүргөн унаалар Кырдаал Курчтелген Бишкек шаарына, экинчи орунда турган Чүй облусуна, андан кийинки орундагы Ош шаарына жана райондорго берилет. Акылай Маратова, Улукбек Азизбеков, Апта, Бишкек. АКШнын президенти Джо Байден Европа сапарында 25 мартта украиналык качкындарды кабыл алып жаткан Польшанын Жешув шаарына келди. Анда поляк президенти менен гуманитардык кризисти талкуулады. Орусия Украинага басып киргенден кийинки өлкөдөн качкан 3,5 миллиондой адамдын 2 миллиондон ашууну Польшага өткөн. Орусиянын жана Украинанын өкүлдөрү эки тараптын сүйлөшүүлөрүндө жылыштар бар экенин төгүндөштү. Мурдараак арачы түшүп жаткан Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган орустар жана украиндер айрым маселелерде бир пикир таба алышканын маалымдаган болчу. Эрдоган жакын арада Украинанын президенти Владимир Зеленский жана Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшмөк. Ал эми Испаниянын 58 шаарынын тургундары энергия булактарынын баасын жөнгө салып, жумушчу орундарын сактап калууну талап кылып чыгышты. Негизинен митингге фермер жана жүк ташуучу унаалардын айдоочулары чыккан. Испаниянын 58 шаарынын тургундары энергия булактарынын баасын жөнгө салып, жумушчу орундарын сактап калууну талап кылып чыгышты. Көбүнчө митингге фермер менен жүк ташуучу унаалардын айдоочулары чыккан. Испания Европа мамлекеттеринин ичинен Орусиянын нефтисине эң эле көз карандысы болуп саналат. Ошол эле учурда Америка Кошмо Штаты Европадан Орусия нефтисинен баш тартуусун талап кылып мажбурлап жатат. Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков согуштук аракеттер башталгандан бери Украина 14 000 аскерин жоготуп, 16 000 аскери жарадар болгонун брифингде маалымдады. Украинанын аскердик жоготусу жалпы 30 000ге жетти, деди ал. Коношенков Украина салгылашуу башталгандан бери абадан коргонуу күчтөрүнүн аскердик авиациясынан жана аскердик флотунан толук айрылганын айтты. Ал Орусиянын аскерлеринин мындан аркы максаты Донбассты бошотуу экенин кошумчалады. Согуш башталгандан бери Украинадан 3 миллиондон ашуун адам үй жайын таштап качууга аргасыз болгон.
Голливуд актері Шон Пен Польшанын Жешов шаарындагы украиналык качкандарга жардам көрсөтүү борборуна барды. Анын айтымында басып алуудан бир күн мурун ал президент Зеленский менен бирге болуп, анын жүзүнөн бардык украиналыктардын жүрөгүндө эмне болуп жаткандыгын көргөндүгүн айтат. Шон Пен Жешов шаардык мэриясы менен кызматташуу меморандумуна кол койду. Анын Кор кайрымдуулук фонду согуштан качып Польшага келүүнү уланткан украиналык жарандарга жардам берет. Бүткүл Украина эле жана Украина өкмөтү кылып жаткан бардык нерсе жеңишке жардам бериши керек. Антпесе биз бүткүл дүйнөдө эркиндикти жана демократияны жогото алабыз, деди актер. Белгилей кетсек, Шон Пен 2 жолку Оскар сыйлыгынын ээси. Таиланд өлкөсү 1 апрелден тарта ПЦР тест тапшыруу талабын алып салат. Бул тууралуу Таиландтын туризм башкармалыгы билдирди. Мындай чечимди COVID-19 жараткан кырдаалды башкаруу борбору туристтер үчүн кирүү эрежелерин жөнөкөйлөштүрүү максатында кабыл алган. Ага ылайык чет өлкөлүктөр Таиландга кирерден 72 саат мурун ПЦР тест тапшырышы керек деген талап жокко чыгарылды. Чет өлкөлүк саякатчылар эми Таиландга аба каттамдары аркылуу, чек ара бекеттери жана деңиз жолдору аркылуу барса да болот. Эфир соңунда өлкөдө эл каттоо башталганын эскерте кетейин. 25 мартта Кыргызстанда элди жана турак жайды каттоо жараянынын 1-чи этабы башталды. Бул процесс 3 апрелге чейин уланат. Ал эми каттоонун 2-чи этабы алыскы тоолуу райондордо камтыйт. Бул өнөктүк 23 апрелде башталып, 2 майда жыйынтыкталмакчы. Атайын даярдыктан өткөн каттоочулар 10 күн бою үймө-үй кыдырышат. Каттоодон өлкөдө жашаган ар бир адам, анын ичинде 1 жылдан ашуун убакыттан бери Кыргызстанда жүргөн чет өлкөлүк жарандар да өтөт. И баса алдамчылардан бул учурда сак болуңуз. Адистердин өзүнүн белгилери бар каттоочу кызматкерлерге атайын күбөлүк жана QR код берилет. Атоочуларды ошол документтер аркылуу текшерсе болот. Бул аралыкта каттоого терең түшүнүү, жоопкерчилик менен мамиле кылууңуздарды өтүнөм деп кайрылды өлкө башчысы. Бир апта бою окуялардын топтомун мен Мерим Абдиладжанова кесиптештерим менен бирге жеткирүүгө аракет кылдым. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуз.